Мен саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Менин деле суроом ошо, финансыдан аябай өмүр бою эле кыйналып келдим. Анан азыр эми кыздарым чоңоюп, турмуш жашына келди, бирок ордуларын таппай, турмушка чыкпай калышты. Окууларын дагы бүтпөй калды. 4 кызым бар, 4төө тең ошо жолдо. Мен аябай кыжаалат кылганы, кыздарым мына 2 ай мурда барып көрүп келдим. Ичип башташыптыр да. Анан жашоого деле кызыгы жок эле карап ушундай. Эми бир неме да больной эле бир темада. Аябай жаман болдум. Мен ушунча ушу жашыма келип аракет кылып атсам, булар эмне мындай таштап коюшту, эмтен эле деп жашоо өзөгүндөн бери аябай аракет кылып келатам. Жолдошум менен мурдагыдай жиним келбей калды, капа болбой калдым. Жолдошум ошо көп жакшы жактарын байкай баштадым. Анан неге ыйлагым келип атат? Ыйлай бериңиз. Аябай ыйлагым келип атат. Ыйлаңыз. Сүйлөөнүн баштап менин тишим ооруп баштады. Оң колум ооруп баштады. Ошо көп өкүнүп, күнөөлүү кылган иштерим боюнча көп практикалар кылып баштадым. Көп жерде өзүм күнөөлөп атканыма жазып тетрадка жазсам, аябай бир дептер полный эле менин күнөөлөрүм да, мен туура эмес кылгандарым. Анан ошо кайра практика кылып өзүм эле кайра ошо немелерди өзүм издеп, ушундай болсо керек деп эле божомолдоп эле дагы деле ошонун үстүнөн иштеп, улантып эле ушинтип атам. Шеригим да көп жардам берди. Рахмат, ыраазымын азыр. Эгер сабакта болгон болсо, ыраазымын шеригиме деле. Анан кийин менин кылган максаттарым, жазган пландарым эч бири башынан башталбайт да, баардыгы же ортосунан же акырынан болот. Ниет кылып ушуну бүтүрөм деген бир ишим же бир максатым болсо, ошол эң акыркыга калып калат да. Постоянно мындай жөнөкөй эле үйдү уборка кылып баштаган болсом деле, эң акыркы кыла турган иштен башталып кетет да дайыма. Неге ушундаймын? Неге жолум болбойт? Неге мен баардыгын аркага тарта берем? Кыздарыма бир план айтып, мындай кылсаң мындай болот, мындай кылсаң мындай болот десем, сөзсүз туура эмес чыгат. Биз ушундай кылайлы да, мындай кылсак тезирээк болот деп зордоп Турцияда эми көп эле жыл иштедик. Кадимкидей эле өзүмдүн колум менен $1700 мен бир милиция кишиге документ кылып берем деп атат деп зордоп, безилдеп, күйөөм мен сезип турам бул киши алдайт десе деле болбой апарып колум менен кармап, колум менен өзүм салып бергенмин да. Ушунчалык аркага тартам да, өзүмдүн жашоому ушунчалык аркага тартам. Анан ушунун баардыгын мен күйөөмөн көрүп эле ушундай кылып койду да, мени ушу нааразы болду да, анан мени урган сөккөн эски, мен аябай азыр ойлосом эски менен аркамды карап жашап жүргөн экенмин. Ошондо ушунчалык титиреп атам да. Негедир. Аябай көп күнөө кылганбы, көп туура эмес иштерди аябай эле аркага эле тарта бердим да. Ушу ар бир кылган, азыр уже корком да, эми бирөөгө бир нерседе айтканы корком, кыздарыма бирдекеде айтканы корком. Буларды дагы бир туура эмес неме кылбайынчы деп аябай көп нерседен корком. Түшүндүм. Азыр жолдошум эмне десе, боптур, мейли, сен туура, сеники кыла берчи деп, ошо эмне кылса болду деп эле өзүмү такыр адам ордуна эсептебей, өзүмү такыр жокко эсептеп эле ушу башкалар айтса туура болуп калат, ушулар айтса кичине жылаттырбыз алдыга деген неме менен эле жашайм да. Анан азыр карасам такыр чарчап, ден соолугум деле жок. Же бир иш ушунча көп окудум, мен аябай жакшы окууларды окудум. Өзүмө өнүктүрө турган ушунчалык жакшы окууларды окудум, коучингди окудум, макияж кылганды окудум, массажистканы окудум, маникюрду окудум. Мен оңоюраак ишти иштейинчи, колума деп сука сала бербейинчи деп макулдап окутту күйөөм. Ошондо такыр бирөөсүн кыла албай койдум, эч жылбай койдум. Мен бир точкада тура бердим, эч жылбай койдум.
Мгм. Практика каралым. ооба, практикага киреличи. Иш токтобойт экен. Терең дем алып, демиңизди чыгарып даярдана бериңиз. Демиңизди чыгарыңыз дагы. Ниет кылыңыз. Жашоодо өз ордумду тапкым келет. Каалаган ниетим жашоо, жакшы жашоо, барчылыкта дайым жүзүм күлүп турса, неберелеримди көрсөм, кыздарымдын бактылуулугун көрсөм, жолдошум менен ажыга барсам, жакшы карылык кечирсем. Өзүңүздү бир жерде турганыңызды элестетиңиз, өзүңүзгө жаккан. Ошол жерде бир фигура турат. Ошол фигураны караңызчы. Ким ал фигура, кандай сезимдерди пайда болду бул фигураны көргөндө? Суунун боюнда турганда эле ошо атам, ошол жерден атам сездим, анан аябай иштерим титиреп, үшүгөндөй титиреп атам, чыйрыккандай иштерим. Мен титиреп атам, коркконсу атам, титиреп атам аябай. Атаңыздан коркуп атасызбы? Ооба, коркчу элем, атамдан коркчу элем. Анда ошол фигурага барыңыз. Эмне деп айткыңыз келет? Коркуп атам. Коркуп атам. Ушунду айтканда эмне сезип атасыз? Атам мынтип эле бир карады. Сиз коркконуңуз эмне кылат? Атаңыз эмне үчүн, эмне кылат деп коркуп атасыз? Атаңыз эмне кылышы мүмкүн сизди? Атам мурда эми апам ичип алып, ар ичкенде же ар күнү постоянно эле ичет эле да атам. Атам өтүп кеткен, апам деле өтүп кеткен. Анан апамды аябай урган үчүн биз коркот элек. Анан бир жолу мага катуу жини келип, уруурейин деп ызырынып жаныма келип, мага кол көтөргөндө мен сийип иргенмин да. Коркконуман. Билбейм, ошондон калса керек дейм анан. Канча жаш элеңиз? Мен бир 6 класста, 5-6 класста окуйт элем. Ооба, 6 класста окусам. Хорошо, 5-6 класска барыңыз, ошол моментке барыңыз. 5-6 класс, апаңыз менен атаңыз урушуп атат, сиз кириштиңиз беле? Жок, апам жок эле үйдө. Апам жок эле, мен үйдө кыздардан чоңу мен болчумун. Атам мени виногобу бир нерсеге жөнөттү да, аракабы бир нерсеге. Мен уялат элем. Себеби атам магазинде карыздары бар экен. Магазинчилер урушат эле да, атаң карызын төлөсүн, анан кийин берем деп. Анан мен барбайм дегениме ушундай аябай атам жини келип, мени уруп салайын деген да, ошондо катуу коркуп сийип ирген элем. Хорошо, ошол моментке барыңыз. Азыр 6-класстагысыз. Атаңыздын аябай жини келип сизди жөнөтүп атканын сезиңиз. Бар да барасың, вино алып келип бересиң мага деп, Кимдит ал? Ооба, барып атам сурады деп айтсам берет дейт эле да. Азыр ушул моментте айтып атат деңиз. Ушул моментте атаңыз сизге барып мага вино алып келип бересиң деп атканда, айтыңыз, ушул моментте эмне деп айткыңыз келип атат атаңызга? Айтыңыз, ата. Ата, мен магазинге баргандан уялам, барсам магазинчилер урушат. Сиз мени жөнөтө бересиз, ама бара албайм, көбүнчө барбай келем. Ата, мен сиз үчүн вино алып келгенден уялып атам, анткени барсам эмне болот? Дагы? Вино ичкенден кийин үйдө жаңжал чыгарат элеңиз, ошондон да коркот элем. Чыгарат элеңиз эмес, чыгарасыз. Сиз прям ошол моментке барбадыңызбы? Настоящий, ушул учур жакта сүйлөңүз, Сиз азыр уруш чыгарасыз. Мас болгондон кийин. Биз дагы, мен корком ошол уруш чыгарганыңыздан, бакырып кыйкырып. Сиз азыр мындай эле жасалмай эле айтып атасыз да, сиз чувствовать этип турсаңыз, сизде информация болбойт. Жөн эле убактыңызды коротуп атасыз. Ошол моментте сиз ушундай айткан эмессиз да, туурабы? Коркуп ыйлап айтып атасыз. Айткансыз да, ошондой момент. Айта алган эмесмин да. Азыр ошо титирегеним да кетип калды кичине. Мама. Сколько? Ушул моменттеги коркконуңузду, ушул моментте сүйүп алганыңызды сезиңизчи. Бергенимде атам чыгып кетти.
Korkkanda şey bolat da bala. Aha. Эми вдох-выдох кылыңыз, атаңызга өтүңүз. Ошо моменттен. Сиз ошо кызыңыздын ошол моментте сиз азыр кызыңызды айтып жөнөтүп атасыз да. Үйүнө алып келди. Кызыңыз ушул моментте сразу корккондон шымынан сүйүп салды, чыгарып үйдү. Сиз өзүңүздү кандай сезип атасыз ушул моментте? Прям чувствовать этиңиз. Не придумывать этпеңиз, чувствовать этиңиз. Бар жоом суу болуп эле жаман болдум. Атаңыз, сиз азыр атаңызсыз. Атамбы? Жок, эч нерсе чувствовать этпей эле жиним келип эле атат. Жиним келип калды. Кызыңызды караңыз. Жиним келип калды окшойт. Ооба. Кызыңызды караңыз. Кызыңызга эмне деп айткыңыз келди? Алып келип берип койсоң өлө өлең дегендей айтып турам. Айтыңыз, айтыңыз. Алып келип берип койсоң өлө өлең деп айтыңыз кызыңызга. Койсоң өлөт белең. Үйдө бирөө бар эле окшойт да. Аябай ошону ичкиси келген. Бир мына жеримде аябай ичким келгендей бир неме болду. Пайда болду. Аябай ичкиси келген атам. Атаңыз эле асык. Атамдын немесине киргенде эле мен титиреп чыгып атам. Сиздин атаңызга киргенде мен уже курсагым ачып баштадым. Он был голодный. Аябай эле титиреп атам го. Хорошо. Кызыңызга караңыз дагы, айтыңыз, кызым. Кызда. Төртөөнү айтып берейинби? Өзүңүзгө. Төртөөнө тийбеңиз. Кечирип койсо азыр өзүмө, кызыма. Кызым. Сиз азыр кимсиз? Мен эми атама кирдим кайра. Сиз атаңызсыз. Мен чыкмын сизди. Мени угуп, башка жака алаксыбаңыз. Хорошо, бул жерде сиздин 4 кызыңыз жөнүндө да сөз болгон жок. Хорошо, давайте, алаксыбаңыз. Эңиз иштеп сизге тоскоол болуп атат да. Ооба, мына жакта аябай бытырап неме болот. Ал жака вообще көңүл бурбаңыз. Сиз азыр атаңызсыз. Ушул моментте сиз вино ичкиңиз келип, кызыңызды виного жөнөткөндө кызыңыздын шымына сүйүп алган. Чоң кызды, 6-класс деген ал чоң кыз. Чоң кыз шымына сүйүп алды. Сиз өзүңүздү азыр кандай сезип атасыз? Алдыңызда кызыңыз сүйүп салды. Ушул моменттерге эчке чыкканын кереги жок бизге. Урбай эле койбой дегендей бир сезим пайда болду. Дагы? Бекер кылдым да ушуну дегендей. Дагы? Деп эле сразу мындай тескери карап калдым да. Тескери карап. Дагы? Бекер кылдым эле деп атам. Бекер кылдым. Кызым. Мен сени урганыма өкүнөм. Мен өзүмдү кармай албай. Сени уруп койгонума өкүнөм, кызым. Эмне айткыңыз келет? Мен ичкиликти таштагым келет. Бирок таштай албай атам. Силерди карай албаганыма өкүнөм. Азыркы убакта сезгениңизди айтыңыз. Причем неме? Чувство. Эмне деп айткысы келип кызына? Ушу өкүнөм деген айткысы келип атат. Бага албаганын айткысы келип атат. Бизди карай албаганын. Кызым. Мен сени бир чапканым бул. Сени урганым бул. Мен өзүмдү урганым. Мен өзүм алым жетпей жатат, кызым. Мен сени урганыма өкүнөм. Кызым мен келе коймага. Мен бүт күнөөлүү сезимдеримди өзүм алып кеттим. Кызыңыз чакырыңыз. Кызыңыз эмне кылат? Кызым келбей атат. Келбей атабы? Терең дем алыңыз да, өзүңүзгө өтүңүз кайра. Мен өкүнөм, кызым, сени урганыма өкүнөм деп. Эмне деп айткым келип атат?
Эмне айткыңыз келет атаңызга? Ичпесеңиз деп айткым келип атат. Ичпесеңиз ата. Мгм. Ичпеңизчи дегим келип атат. Мгм. Ичсеңиз апам урас, бизди урас. Ичпеңизчи дегим келип атат. Мгм. Атаңыз Аны кызын өзүнө чакырып атат. Кызым келе кой, мени ооба, өкүнүп деп. атам Өзүңүз мойнуна асылып, атам мойнуна асылып, ушундай ыйлап атам. Ыйлап Хорошо. атам окшойт. Ооба, мойнуна асылып эле. Кичинекей сары кыз болчумун, чачым узун. Мгм. Чувство этиңиз атаңыздын жылуулугун, атаңыз ичкени менен баары жакшы көргөнүн сизде. Ал болгону өзүнүн эмоциясын сыртка чыгарып, урушуп, кыйкырып, сүйүүсүн сизге эмоция менен, бакырган менен, урган менен бергенин сезиңиз. Ооба, Мен алдым. деп аябай өкүнүп жатканын, прям чувство этиңиз. Ооба, ушундай пешени менен өпкөнүн сездим да. Точно эле сездим азыр. Ошондогу корккон сезимдериңиздин баардыгын атаңыз алып кеткенин, Ооба, бердим окшойт. атаңыздын айтып атканын азыр угуңуз. Кызым, Кызым, мен айтайын, атаңыздын ошол сөздөрдү атаңыз айтып атканын угуңуз. Кызым, мен сенин атаңмын кызым, мен сени жакшы көрөм. Мындан ары кызым менден эч качан коркпой жүр. Анткени мен болгону эмоциямды сыртыма чыгардым. Мен өзүмдүн эмоциямды сыртка чыгарганга мен өзүмө уруксат берем. Ошондуктан сага дагы уруксат берем кызым деп. Эмоция практикаларын аткардыңызбы? Ушундай аткарылат да эмоция практикасы. Кызым, мен сенден суранам, мени кабыл ал кызым деп атаңыз сизди айтып атканын угуңуз. Кабыл алып атканыңызды сезиңиз атаңызды. Жанагынтип акчаңызды ар кимге бере бергениңиз, бул акча сизге келет. Акча эмне? Бул атанын энергиясы. Сиз мурдагыдай эле атадан коркосуз да, кайра эле аны башкаларга берип саласыз. Страх ататься деп, страх атаңыздан коркконуңуз да, акчадан коркконуңуз берип салып атпайсызбы? Кайра эле ар кимге алдатып, неуклюжая болуп. Ошондогудай эле дагы деле в жизни тоже вы телефонуңузда деле сиз мындайча айтканда шумуңузга сүйүп алып атасыз да. Мындайча айткандачы, если так вот мындай айткандачы. Ошол моменттеги шымыңызга сийип алган ситуациядагы коркунучту, ошол моменттеги уялгансыз да сиз, кайра андай болгону менен уялгансыз. Ошол моментти ошондогу сезимдерди ушунчалык низко, өзүңүздү ниже плинтуса деп айттыңыз да азыр. Өзүмдү ниже плинтуса коюп келатам. Ошол моментте именно ошондой ситуация болгондо сиз самооценкаңыз, өзүңүздү баалаганыңыз ошондо түшүп кеткен да. Мен шымыма сүйүп алдым депчи. Бүт өзүңүздөгү бүт ушундай ниже плинтуса, низкая самооценка, бүт баарын бериңиз атаңызга. Ошол моментте атаңыздын жакшы көргөн кызы болгонуңузду, атаңыз сизди ушунчалык бүт баарын берип бүткөн соң, атаңыз сизди жакшы көрүп жатканын, ата кызым, мен сени чынын айтканда, мен сени ушунчалык жакшы көрөм кызым деп айтып атканын, эркелешип атканын сезиңиз, көрүңүз, элестетиңиз, сезиңиз. Эми атаңызга ыраазычылык айтыңыз. Ата, мен сизге ыраазымын. ата, мен сизге ыраазымын. Мен ушул убакка чейин өзүмдү таппай, өзүмдү сезбей келдим. Өзүмдү сезбей келдим. Көрсө ошондо эле мен баардык сезимдеримди ошо баардык сезимдеримди жаап, коркунуч менен жаап койгон экенмин. коркунуч менен жаап койгон экенмин. Дагы эмне деп айткыңыз келет атаңызга? Мендеги баардык жашоомдо мага туура келбеген баардык сезимдериңизди кайтарып бергим келет ата. Кайтарып бердим. Бүт бериңиз Мени көрбөгөндөрүңүздү, мени жаман көргөндөрүңүздү, бул сезимдериңиздин баардыгын өзүңүзгө кайтарып бердим. Сиздин мага тиешелүү, менин азыркы жашоомо керектүү баардык сүйүүлөрүңүздү кабыл алдым. Сиздин менин азыркы жашоомо керектүү баардык жашоомо тиешелүү сезимдериңизди, мага керектүү сезимдериңизди кабыл алдым.
Sүйүүңүздү кабыл алдым. Suyunuzu kabul aldım da. Sүйүүңүздү кабыл алдым. Da. Атаңызга толук сүйүү берип атканын сезиңиз. Эми алдыңыздагы кыздарыңыздагы жанагы кыздарым ичип баштады деп атпайсызбы? Сиз апаңыздын ичкенин кабыл алган эмессиз да. Ошону сиздин кыздарыңыз уже сизге көрсөтүп баштады да. Неме кылыңыз? Ата, көрсө мен сизди ичет деп, сизден коркуп сизди кабыл албай келген экенмин. Көрсө бул сезимдер мага эмес, менин апама таандык экен. Сиз апамы ургандыктан мен апамды апама болушуп, мен дагы сизди кабыл албай баштаган экенмин. Ата, сиздин ичкениңиз, апамды урганыңыз бул сиздин жашооңуз экен. Апам экөөңөрдүн жашооңор экен. Мен силерди эч качан өзгөртө албайм, ата. Мага уруксат бериңиздер. Мен өз жашоомо кеткенге уруксат бериңиздер. Бактылуу жашоом менен, ийгиликтүү жашоом менен жашаганга уруксат бериңиздер. Ата, мен сизге ыраазымын. Атаңыз менен апаңыз биригип, экөө бири бирин ушунчалык жакшы көрүп, ичсе деле мындай да айттым го, ичкен бул ачкачылыктан четкен да, энергетический человек голодный. Аялдык энергия жетишпейт да, эркекке ошондо ичет эркек көбүнчө. Экөө бири бири менен аябай жакшы мамиледе болуп, урушпай, жакшынакай мамиледе болуп атканын көрүңүз. Ал эми сиз өзүңүздүн жашооңузга атаңыздын, апаңыздын энергия сүйүүлөрүн алып кеткениңизди сезиңиз. Эми кызыңызды көрүңүз дагы айтыңыз, кыздарым менин бала чагымдагы программамды көрсөткөнүңөргө ыраазымын. Мындан ары кызым силер. Мындан ары кызым силер. Менин атама окшоп. Ичпесеңер да мен силерди жакшы көрөм. Мен ишенем кызым силерге. Силерде баары жакшы болот. Бактылуу болосуңар, ийгиликтүү болосуңар. Оңуз кыздарым менин. Мен силерге өзүмдүн энелик сүйүүмдү бердим. Кыздарыңызды чакырып кучактап, өздөрүнүн жашоосуна кое бериңиз. Сүйүүңүздү бериңиз. Бактылуу жашоосуна кетип, бактылуу, ийгиликтүү болуп жашап атканын көрүңүз. Ал эми сиз өзүңүздүн жолдошуңуз менен жан дүйнөңүз толук, ата-энеңиз сизди жакшы көрүп, ата-энеңиз сизди жакшы көрүп, сизди колдоп тургандарын көрүңүз. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз дагы, ушул сезимдериңизди эсиңизге сактаңыз. Кандай сезип атасыз өзүңүздү? Сонун. Аябай сонун. Кыздарымдан көңүлүм тынч. Апам атам күлүп карап турат. Жолдошум пешенемен өп, колтуктап. Аябай жакшы. Акырын терең дем алып демиңизди чыгарыңыз, атаң ой көзүңүздү ачыңыз. Мындай да, атаңыз
сизге такыр көңүл бурган эмес да. Кичине кезиңиздечи именно сиз атаңыздын сөзүн укпаганда атаңыз ошол моментте адашып мындайча айтканда адашып калгансыз да, адашып мындай коркуп кетип, адашып сүйүп алгансыз. Ошол моментте атаңыз сизге көңүл бурганда бала эгерде дайыма ошибка кыла бергенде биз ошол моментте ошибкасына көңүл бура берсек, баланын жан дүйнөсү мен ошибка кылганда мени жакшы көрөт турбайбы, мен ушул нерсени, анткени биздин мээбизде бул жаман нерсе, бул жакшы нерсе, бул туура эмес деген нерсе жашабайт. Мен ушул нерсени жасаганда мени жакшы көрөт турбайбы, ошондо мага сүйүүсүн берет турбайбы дейт дагы биздин жан дүйнөбүз. Мен ошибка кетирсем, мен неуклюжай болуп атпайсызбы жашооңузда? Ошондой кылсам гана мени жакшы көрөт турбайбы деп, анан сиздин жан дүйнөңүз постоянно ошибка кылып, постоянно адашып, постоянно коркуп, ошондой немеге өтүп алганда, режимге өтүп алганда анан жашооңузда дагы постоянно ошибаетесь, постоянно где-то отказываласыз, оң келбейт. Оң келбегениңиздин негизги причинасы, түпкү причина именно ошол атаңыздын сизге жасаган мамилесинде экен да. Көрдүңүзбү? Эми аны бердик, мындайча өзгөрттүк эмоцияны. Эми ыраазычылык айтасыз атаңызга. Фокусировканы билесизби? Фокусировка эртең менен биз күндө жасачу элек го, ошону кайталай бериңиз. Ичиңиз туз чайканыңыз. Анткени биз азыр сиз менен трансформация жасадык. Бул трансформация по-любому өтүш керек, акырындан өтүп кетиш керек. Хорошо? Кабыл алдым. Трансформацияны кабыл алдым. Рахмат, ыраазымын.